Сиздердин көздөрүңүздөр эң эле мээримдүү. Сиздер ар дайым жылмайып жүрөсүздөр. Жылмаюу сиздерге эч кыйындык жаратпайт. Анткени сиздер мугалимсиздер. Сиздер бизди өз балдарыңыздардай жакшы көрөсүздөр. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз. Ар бир сөзүбүздү кунт коюп угасыздар. Анткени сиздер мугалимсиздер. Биз жакшы болсок да, жаман болсок да, бизге дем, күч, кубат берип, насаатыңыздарды айтасыздар. Мугалим деген атка татыктуу болуу кандай гана оор. Биз аны билебиз, сезебиз, сиздерди сыйлайбыз. Анткени сиздер мугалимсиздер. Сиздердин айлык акыңыздар эң эле аз. Бирок ошого карабастан ар дайым боорукер жана келбеттүүсүздөр. Анткени сиздер мугалимсиздер. Мугалим ага эжекелердин көздөрү баарынан жылдыздуу, мээримдүү. Себеби сиздердин жүрөгүңүздөр мээримге толгон жүрөк. Тартыштык кыйнаса да, ошого карабастан өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды сүйөсүздөр. Сиздердей ак ниет, чынчыл адамдар жок бул дүйнөдө. Кээде сиздер сабак окуп жатканда сабакка көңүл бөлбөй, тентектик кылганбыз. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Ар кайсы шылтоону айтып, сабак окубай келгенбиз. Бул үчүн да кечирим сурайбыз. Ойлорубуз тээ талаада болсо да, талаалап кеткен ойлорубузду кубалап жетип, жан дүйнөбүздү эң бай, эң маанилүү сөздөргө толтургансыздар. Көп убактыңыздар өз балдарыңыздар менен эмес, биз менен мектепте өткөн. Ийгиликке жетишсек биз үчүн кубанып, сыймыктанасыздар. Биз ушунчалык жеңиңиздерге тийип, чарчатсак да, бизди баары бир жакшы көрөсүздөр. Бөлбөй, кемсинтпей, баарыбызга бирдей мамиле кылгансыздар. Себеби сиздер мугалимсиздер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, унутпайбыз эмгегиңиздерди. Мугалим дүйнөдөгү эң ардактуу кесип. Мугалим деген сөздү укканда ар бир адамда сый, урмат, ыраазычылык сезимдери күч алат эмеспи? Бүгүн этиштин чактарын, менен баяндоочтун сан-жак боюнча ээрчишин, адабияттын теориясын, Айтматовдун канчанчы жылы төрөлгөнүн эле үйрөткөн мугалим эмес. Бүгүн адам жүрөгүн, каалоосун, сезимин окуткан мугалим, чыныгы мугалим. Мугалимдин бүгүнкү статусу мына ушундай. Мен 1975 жылы кыз келиндер институтун бүтүп келип, өзүм окуган 1-май орто мектебине келип, эмгек жолумду баштадым. Ошол күндөн баштап мен башталгыч класстар мугалими болуп калдым. Өзүмдүн турмушумда көптөгөн, жүздөгөн окуучуларды окуттум. Ушул окуучуларды окутууда өзгөчө улуттук педагогикага көңүл буруп, балдардын түшүнүгүн, калыптануусун, окууга болгон сезимин түшүнүп, ар бирине өзгөчө мамиле жасоого аракет кылдым. Ошентип 40 жылдык өмүрүмдү окуучуларга арнадым. Мен окуткан окуучулар азыр ар кимиси ар жайда белгилүү инсандар болуп чыгышты. Мен ушул окуткан окуучуларым менен сыймыктанам. Азыр уул кыздарым өсүп, небере чеберелүү болуп, неберелерим, балдарым, кыздарым мен мугалим болом десе, эч кандай тоскоолдук көрсөтпөй, кайра булардын мугалим болуп чыгышына көмөк көрсөтөм. Айга карай, күнгө карай барышкан, айга барып кызыл желек сайышкан, космонавтта эң алгачкы билимди жөп-жөнөкөй мугалимден алышкан. Демекчи, бизге окшогон миңдеген башталгыч класстар мугалиминен жакшы окуучулар тарбияланып чыгышат. Мен 1972 жылы Ош мамлекеттик пединститутун, азыркы Ош МУ, Кыргыз тил жана адабият факультетинин 1-чи бүтүрүүчүсү болуп эсептелем. Мен атактуу мугалимдер Жейналы Шериев, Сүйүнтбек Ибрагимов, Зина Кулумбаева, Садабай Шатмановдордун колунан окуп билим алгам. 1972 жылы Алабыкыр районундагы
1 may orta mektebiне gelip 1 yıl kırgız tili adabiyattan mugallim bolup iştep, Sovetlik armiyanın katarına çakırılıp, andan keyin komsomolдук, Sovetlik partiýalyk hyzmatlarda köp yıl her türlü rayonda iştep geldim. 1994 yıldan başlap Alabakar rayonundaky Murdaga 1 may azırkı Madan Alınbekov atına mektepte 10 yıl mekteptin direktori. Andan keyin oku bölüm başçısı. Andan keyin Ayrıtam gimnaziyasında Katarda mugallim oku bölümün başçısı bolup köp yıl emgeklendim. Ben okugan mezgilderde iştegen uçurlarımızda her bir okuwçunun kesibke bagyt berүүde köp emgekti talap kıldık. Alardın emnege jönдөmdүүлүgün, alardın talantын arttırууга mugallim har daim kömülak kerek. Mugallim bul açılbagan kitep, açık boydan jatkan okuwçuga tarbiya bергenge köp emgekti jumşaş kerek. Tınbay emgekteniş kerek. Mugallimdin emgegin at kötörgüz. Hiç tersi menen teң emес. Jönököy karapayım adamdan başlap ülkönün başçısına çeyin her bir mugallimdin emgegi var dep esepteyim. Mugallim ырчы, mugallim бийчи, mugallim сынчы, mugallim daanышман, mugallim философ, mugallim экинчи аты эне. Mugallim дегеле бардык башталыштардын башаты. Балдар эң алгачкы билимди, тарбияны балдар бакчасынан алышат. Азыркы адамзаттын жашоо жолу иш, үй, иш болуп, механикалык жашоого айланып баратканда, балдарды айлана тегерекке көз салууга тарбиялап алуу талабы турат. Агай, эжеке деген керемет сөзгө өз жашоосун байлап кое алган эрктүү, сабырдуу инсан гана мугалим боло алат. Кыргыз Республикасында миңдеген мугалимдер тузу оор, наны таттуу, түйшүгү татаал бул кесипти сүйүп жашап келатышат. Анткени бул кесип биздин ызбактардын таянычы. Мен Ташкамилова Фарида, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Кыргыз Россия факультетинин Кытай тили адистигинин 3-курсунун студентимин. Мугалимдик кесипти тандап алганыма эч качан өкүнбөйм. Себеби бул менин балалык кыялдарымдын бири болгон. Мен тандаган окуу жай ОГПИ. ОГПИнин мугалимдеринде эң баалуу сапат бар десем туура болот. Бул жөнөкөйлүк. Мугалим жоопкерчиликтүү кесип, ал келечекти жаратат. Учурдан пайдаланып, ОГПИнин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. ОГПИ жоопкерчиликтүү кесиптин ээлерин, жаш кадрларды уядан учурууда канатын талбасын. ОГПИнин эмгек жамаатына, биздин сүйүктүү ага эжекелерибизге терең ыраазычылык билдирем. ОГПИ кичине максаттарды чоң ийгиликтерге айландырат.